көрдүктөр менен туугандар, кандайсыздар? Бүгүн биз эмнеге бала ачууланат, эмнеге бала корс орой болуп калат деген темада сүйлөшөбүз. Бала тарбиялоо негизи ата энеден көп күч аракетти, чыдамкайлыкты, көңүл бурууну талап кылган татаал процесс деп айтсак да болот. Эгер бала короңдоп, орой, корс мамиле кылып жаткан болсо, ата эне эмне кылат? Дароо эле ата эне урушат, баладан өтүп орой мамиле жасай башташат да. Мындай агрессивдүү жүрүм-турум эмне үчүн пайда болгонун аз гана адамдар ойлонушат. Көпчүлүгү баланы дароо урушканга өтүшөт. Бала орой болсо, андан сылык сыпа болушун ошол учурда талап кылуу пайдасыз апалар. Урушуп жазалоонун да мааниси жок. Ошол мезгилдечи биз баланын туура эмес жүрүм-туруму каяктан болгонун биринчи аныкташыбыз керек. Эң кеңири таралган себептери бул эмне үчүн орой мамиле болуп калат бала, эмне үчүн ачуулуу болуп калат? Бунун себептери айта кетейин. Эгер сиздин балаңыз корс, орой болуп аткан болсо, анда баланын бир чечилбеген көйгөйлөрү бар. Ата энесине ишенбегендигин билдирет. Сиз менен бөлүшө алган жок. Баланы ушул убакка чейин сиз жакшы түшүнгөн жоксуз. Эгер бала сизге ишенген болсо, анда бала өзүнүн көйгөйлөрү менен бөлүшмөк, чече албаган кыйынчылыктары менен сизге айтып келмек да. Бул сиз менен өзүнүн сырларын, кыйналганын бөлүшкүсү келбей жатканын билдирет. Оройлук дагы бир коргонуу реакциясы өзүн коргойт. Бала өзүнүн көйгөйүнө эч ким кызыкпай жаткандыгын билгенде, же кызыгып жатса дагы ал кызыгуу жасалма болуп жатканын сезгенде, бала орой болуп баштайт. Андан дагы баланын жан дүйнөсүнө ата эне бир галочка үчүн үңүлүп жатканын сезгенде дагы бала орой болуп баштайт да, мындай калп эле мага жакындабай эле койгулачы деген сыяктуучу. Ошондо бала ушул нерселерди сезгенде ачык айтуусу токтоп, мындай өзүнө өзү жабылып баштайт да бала. Ошондуктан сиз бала менен чын дилиңизден сүйлөшүүгө аракет кылыңыздар. Көбүнчө апаларды байкап келатам. Баласы эми ар кандай жаш бала да ар кандай сөздөрдү сүйлөп коюшу мүмкүн. Шылдыңдагансып, мындай атасын карап, бири-бириңерди карап күлүп коесуңар, жок каяктан айтпачы деп басынтып коесуңар же. Мына ушул нерседен башталат да, бала сиздерге ишеничин жоготуп баштайт. Мына консультацияга келген балдардан өткөндө эле бир бала айтты, мен сүйлөсөм, дайыма эле ата энем шылдыңдайт, күлөт дейт да, менин сөздөрүмдү серьезный кабыл алышпайт, ушул мени өкүндүрөт. Мен эмне 30га чыксам деле мага ушундай ишенбеген боюнча калып кетишеби булар деп айтып атат да. Анал жашар балачы аябай мындай жүрөгүм тыз этти да. Ушул учурдачы чындык болуп атат да. Бул нерсеге ата энелер жакшы көңүл бурбай жатабыз. Балага болгон сый урмат жок болуп жатат биздечи. Биз жөн гана талап кылганды гана күчөтүп жатабыз. Эми сиз аракет кылдыңыз, сабактарды уктуңуз, чын дилиңизден сүйлөшүүгө аракет кылдыңыз, бирок бала дагы деле сизге корс сүйлөп койду. Бул учурда сиз кайгырбаңыз, бала сизге ачылууга, бөлүшүүгө даяр эмес, балага убакыт бериңиз. Сиздин балаңызды күтүүңүз аябай зарыл. Ошо жөн эле күтүп отура бербей, үйдөгү аба ырайын жакшыртыңыз. Баланын ишенимине киргенге аракет кылыңыз. Сөздөрүңүздү, мисалы, көп сөздөрдү сүйлөйсүз да, кээде балдар айтат, мисалы үчүн 100 сөз сүйлөсө, ошонун бир сөзү эле мага керектүү сөз болушу мүмкүн дейт да. Андай көп сөздүн эмне кереги бар дейт да. Бирок байкап көрсөңүздөр, ошо какшатса эмне кылыш керек? Сиздер өтө көп сүйлөп атасыздар. Ошо сөздөрүңүздөрдүн ичинде маанисиз сөздөр көп болуп атат. Сиз кыска, так, даана ушуну кылышың керек балам деп айтып коюп чыгып кеттиңиз, болду. Калганын баланын совестине коюп бериңиз да. Кийин аткарбай койсо, анан келиңиз, мына убакка чейин аткарып кой балам деп чыгып кеттиңиз, ал нерсени кайталабаңыз, кайта-кайтачы. Балаңыз кылат. Кылбаса, ошону кылбагандан кийин гана сиз балаңызды мындай жазалоо катарында, мисалы,
телефон көрбөйсүң же дагы бир жака барбайсың деген сыяктуу бир жазалоону колдонсоңуз болот. Биз сүйлөй беребиз, сөз ашыкча кереги жок көп сөздөрдү сүйлөп салып жатабыз да биздердечи. Өзү негизи өспүрүм куракка киргенде балдар терс эмоцияларын көрсөтүп орой мамиле жасоо бул өспүрүмдөрдүн ан сезиминдеги кеңири таралган бир механизм деп койсок болот да. Ошентип бала өзүнүн көйгөйлөрүн, алсыздыгын, башка жагымсыз жагдайларын кыйкырып жатканда болот да, баланын жан дүйнөсүнүн кыйкырыгы. Алейкум ассалам, Назгүл. Ошо балаңыз орой корсулдап атканда өспүрүм куракка келгендечи, бала мен алсызмын, мен көйгөйлөрүм көбөйүп кетти деп өзүн жагымсыз сезип атат да, бир өзү түшүнө албай турган учуру. Мага жардам берчи деген кыйкырыгы да булчу. Эгер балаңыз бактылуу болсо, өзүнүн жашоосуна сиздин кылган мамилеңизге канааттанган болсо, үй бүлөсүнүн колдоосун сезсе, ал бала эч качан орой болбойт. Ушуну эсиңизден чыгарбаңыздар, эч качан текеберленбейт балачы. Эгер балаңыз орой болуп же түнт болуп баштаса, анда сиз мага эмне үчүн ишенбей жатат деп ойлонуңуз. Балаңыз эмне үчүн түнт болуп кетти? Баланын ишеничине киргенге аракет кылышыңыз керек. Бул ушундай кырдаал болуп атканда, сиз дароо баланы урушуп, мындай лекция окуп баштаганыңызда кирбейт ал учурдачы. Апалар андан көбүнчө сиздер бала качан орой мамиле кылганда сизге жакпаган бир жүрүм-турумду жасаганда гана отургузуп алып лекция айтып баштайбыз да. Ал учурда бала апам мени урушат деп өзүнү коргонуу механизми иштетет да, мындай коргойт да, сиздин сөздөрүңүздү киргизбейт ичинечи. Канча сүйлөсөңүз эле түшүнбөйт. Андан көрө сиз балдарыңызга мындай жакшына отурган мезгилде өзүңүздүн акылдуу сөздөрүңүз менен бөлүшсөңүз болот. Качан эле бир нерсени урушуп атканда гана сиз акылдуу сөздөрүңүздөрдү айтасыз, ал нерсе балдарга кирбейт да. Ушул балаңыз бир орой мамиле кылып койгондо, сиз дароо эле кандай батындың ушул нерсеге, оозуңду жап, сенин сүйлөгөнгө укугуң жок, сен кичинекейсиң деген сыяктуу бир толтура сөздөрдү айтып салабыз да. Мындай сөздөрдү өсүп келе жаткан балага айткан болсок, баланын өзүнүн сыйлоосу жоголот ушул мезгилдечи. Андан кийин баланын эмоционалдык абалына сокко болот да бул нерселер. Сиздин калп айтса, балаңыз канча жашта, негизи баланын калп айтуулары бир 7 жашта пайда болот, андан кийин бир өспүрүм куракта да пайда болот да. Өспүрүм куракка келгенде эми калптын дагы түрлөрү бар. Кандай калп айтат, ошону билиш керек. Кичинекей балдардын калп айтуусу, алар өзүнүн фантазиялары бар, өзүнүн кыялдары менен жашайт, өзүнүн фантазияларына өздөрү да ишенип кеткен учуру болот. Мен калп айтып жатам деп ойлобойт да ал балдарчы. Өзүнүн элестеткен кыялдарына өздөрү ишенип кеткен учурлар болот. 13, 14 мына өспүрүм куракка келгенде, бир өспүрүм курактын башталышы болгондо же ортосунда туу чокусуна жеткенде балдар чоң адамдарга аралашкысы келип, мен чоңойдум деп өзүнө ишенип алып, ошо чоң адамдарды таң калтыргысы келип, жалгандарды кошуп баштайт. Бул да убактылуу нерсе, өтүп кетет. Калп айтуу жаман экенин түшүнгөндө калып кетет өзү негизичи. Акча алса үйдөн айтпай, анда бул өтө туура эмес нерсе. Сиздер бала менен ортодо ишенич жок, байланышты алыстатып койгонсуздар. Бала менен байланыш болуш керек. Үй бүлөдөгү байланышты баягы чогуу отуруп тамак ичкенден башталат да, байланыш күчөйт. Ар бир аракеттерибиз менен биздин байланышыбыз бекемделип кала берет, ишенич пайда болот. Бул канткенде ишенич пайда болот деген нерсеге мындай кылганда эмес, бул нерсени биз көп жылдар бою аракет кылышыбыз керек да, балалуу болгондон кийинчи. Азыр негедир акча алуулар аябай көп болуп атат, же мага кайрылгандар көп болуп атабы. Балдар акча алуунун себептери көп негизи. Эң эле биринчи негизи бала өзүнө көңүл бурдуруш үчүн. Балдар жакшынакай жүргөн болсо, окууга барат, келет, курсагында окузат, тил алчак бала болуп жүргөн болсо, биз көңүл бурбайбыз балага. Качан бир жаман нерсесин орой сүйлөгөндө же акча уурдаганда эле баса калып, баланы андай мындай деп сөздөр өзгөйөт, алдаган өтөбүз. Балага мындай жагат да, мага көңүл буруп жатышат дейт. Ошондуктан качан эле бир жаман нерсени жасаганда көңүл бурбай, балаңыздын жакшы нерселерине көбүрөөк көңүл бурсаңыздар жакшы болмок да. Бала өзү негизи ишеничтүү мамилени сиз менен
адамдар менен болгон ишеничтүү мамилени кантип түзүүнү билбейт, көйгөйлөрдү кантип чечүүнү билбейт балдар. Сиз ата эне ошолорду үйрөтүүчү мугалим болуп беришиңиз керек балдарга. Балдардан бир уройлукту байкагандан баштап сиз бул учур каяктан пайда болду, качан пайда болгон деп себебин издеп баштаңыз. Дароо ошол нерсенин жаба эмес, себебин издегенге аракет кылып баштаңыз да, сөзсүз себебин табасыз издегендечи. Сиз балага ишеничтүү болуңуз деп атпаймынбы? Бул бир күндүк жумуш эмес, апалар. Ошондуктан сабырдуу болушуңуз керек. Агрессивдүү эмес, сиз тынч болушуңуз керек. Биз балдардан өтүп агрессивдүү болуп атабыз да азырчы. Балдарды түшүнмөй турсун, балдар бизди түшүнө албай жатат да. Көп учурда. Бала менен балаңыз канча жашта болбосун, ошо балаңыз менен бирдей деңгээлге түшүп, аларга дагы орой мамиле кылып, балаңыз кыйкырса андан өтүп кыйкырып, бир ушундай балага өзүнө окшогон мамиле кылуунун кереги жок да. Сиз үлгү болушуңуз керек, кантип туура сүйлөшүү керектигин үйрөнүш керек. Биз көбүнчө ушул нерседен жабыркап атабыз, кантип туура сүйлөшөбүз билбей атабыз өзүбүзчү. Өзүңүздү токтоо кармап, бала менен жай сүйлөшсөңүз болот. Апалар, көптөгөн апалар практикадан көрүп жүрөбүз. Болбойт, кантип эле деген апалар дагы балдар менен жай сүйлөшкөнгө үйрөнүп, көнүп атышат апалар. Бала ушул туура эмес жүрүм турумдары менен оройлук, сиздерди манипуляция кылып, ушул жүрүм турум менен каалаганына жетпей тургандыгын түшүнсүн да. Биз балдардан коркуп кетип эле макул кыла кой, макул бара кой деген сыяктуу. Балдар бизди жеңип жатат да, ушундай манипуляция менен оройлук короңдоп. Ошондой мамиле кылып дагы өзүнүн каалаганына жетпей тургандыгын, жакшы сөз менен гана жете турганын түшүндүрүш керек. Биз тез эле жеңип берип жатабыз балдаргачы. Сиз баланын манипуляциясына алдырбашыңыз керек да. Кандай маселе чыкпасын үйдө балаңыз менен болгон, аны тереңирээк караганга аракет кылышыңыз керек да. Көбүнчө сезимдериңиз менен иштеш керек, сезимдерди билдириш керек. Кичинекейинен бала кандай сезимдерди сезип жатат, аты менен атын айтып билдиришибиз керек да. Ошондо бала өзүн түшүндүрө алат. Биз азыр деле чоңоюп калган адамдар деле түшүндүрө албайбыз, эмне болуп атат десе, билбейм, башкача болуп атам, мага жакпай атат деген сыяктуу мындай. Так эмне сезип жатабыз учурда. Ошол нерсени айтыш биз үчүн деле кыйыныраак болуп жатат да. Сиз балаңыз тартынып турганда, же ачууланып турганда сага эмне болду деген суроону 100 жолу берип, баланын мээсин жебеңиз да. Балаңыз токтолуп, ошол сезимдери бөксөргөндө гана ошол суроолорду берсеңиздер болот. Бала ошондо айтат. Эгер балаңыз кичинекей болгон болсо, анда баланын эмне болуп атканын түшүнгүңүз келсе, оюнчуктар аркылуу сурасаңыз болот, жооп берет. Бул оюнчугуңдун аябай ачуусу келип атат, эмнеге ачуусу келип атат деп айтсаңыз, бала мындай деп айтып берет. Ошондо өзүнүн оюндагысын айтат да, балачы көп учурда. Балага урмат сый менен мамиле кылыңыздар деп айтып жатам, бирок урмат сый менен мамиле жок болуп жатат. Өкүнүчтүүсү, балдар сиздерге зыян келтиргиси келбейт эч качан. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар, апалар. Атайлабайт көп нерсени. Бала кызым чатыштап жыгылып кетсе, кайра нерв болуп уруп таштайм дейт. Бул өтө туура эмес да, Диана. Мисалы үчүн балаңыз атайлап чалыштабайт, балаңыз бул жашоого жан келди, чалыштап барып түз басып үйрөнүп кетет дегендей да. Эми ошо көрдүңүздөрбү, баланын ишеничине кантип киребиз? Бала атайлаган жок, жөн эле чалыштап жыгылып кетсе деле ура берген болсо, анда бала ишенбейт да апагачы. Эң ишеничтүү адамы сиз болушуңуздар керек. Баланы кошунасы уруп койсо же башка адамдар коркутуп аткан болсо, биринчи ата энеге жүгүрүп келип, өзүнүн коркунучун айтыш керек. Мени коргойт ушулар деп сиздерге жүгүрүп келиш керек да. Сиздер коргогон ордуна чалыштаса деле ура берген болсоңуздар, анда бала кимге ишенет? Кимге ишенет? Мен да бат эле нерв боло берем дейт. Көрдүңүздөрбү, апалар? Сиздер өзүңүздөр тез эле нерв боло бересиздер да. Балдар күнөөлүү эмес бул жердечи. Төрөп депрессия болдум, балдарым менен депрессия кылам дейт. Балдар эч качан депрессия кылбайт ата эненичи. Биз өзүбүздүн бир ойлорубуз менен, өзүбүздүн энергияларыбызды туура эмес жакка кетирип алып эле, биз балдарды күнөөлөп отура беребиз да. Бул жердечи. Ошондуктан булардын баардыгы баягы кош бойлуулукка чейин
турмушка чыккандан кийин даярдануу, кош бойлуулук учурда даярдануу, ошо азыркы бала тарбиялоого кийинки жыйынтыктар кош бойлуулукта өзүңүздү кандай алып жүргөнсүз, ошого да байланыштуу да. Көп учурдачы үйдөгүлөрдүн тиешеси да бар ар нерсеге киришип тойгузушат дейт Диана. Эми киришип тойгузушат. Ошо киришкендер бир болбогон мелочь экенин түшүнгөндө биз аларга анча деле маани бербей калабыз. Сизден бул жакта маанилүү балаңыз турганын түшүнгөндө биз мындай тереңирээк түшүнбөй жатабыз да ошолордучу. Түшүнгөндө биз аларды экинчи планга калтырып коймокпуз негизи. Ошондуктан азыр баягы мыкты эне деген сонун курс башталганын айтат го көбүнчө. Боюнда бар аларга экен го, ал төрө электерге экен го деген балалар окугусу келбегендей болуп жаткандай учурлар жазып атышат. Бирок негизги маанилүү тамыр ушул жакта жатпайбы? Сиздин кызыңыздарга кеңешиңиздер айтасыздар, билип алсаңыздар, эгер төрө бүткөн болсоңуздар, неберелериңизге кеңештериңизди айтасыздар. Бул аябай маанилүү сабак, эгер билген болсоңуздарчы. Биз өзүбүздү боюнда бар эле деп айтсам, кечээ гинеколог менен сүйлөшүп атканда, боюнда бар эмес, боюнда боло электи даярданыш керек дейт да. Ооба, негизи өзү сиз кызды болдуңузбу? Бул кыз бала, апа боло турган адам деп, ошо кыз баланы биз мындай башкача сонун тарбиялап башташыбыз керек өзү негизи. Кыз болуп төрөлгөндөн баштап элечи. Ошондуктан кечээ гинеколог менен сүйлөшүп атканда айтат да, боюнда болгондо эле эмес, андан мурун даярданыш керек ана жер депчи. Ооба, албетте андан мурун даярданыш керек. Бирок биз төрөгөндөн кийин деле даяр болбой жатабыз, өкүнүчтүүсү. Балдардын психикасы чоңдордукунан башкача иштейт, апалар. Ушуну эч унутпаңыздарчы. Балдар бизге эч качан зыян келтиргиси келбейт. Агрессиянын көрүнүшү, балада агрессия пайда болгон болсо, бала мага жардам керек, апа, мен колдоого муктажмын деген жан дүйнө кыйкырыгы деп билсеңиз болот. Сизчи? Мага кыйкырып атабы дегендей дароо эле биз баланы басып жок кылганга аракет кылып атабыз. Ушул агрессиясынчы. Агрессия менен жашап өткөзбөй жатабыз баланы. Кандай абал болбосун, баланын сезимдери маанилүү экенин, ар дайым сиз баланы угууга, колдоого даяр экениңизди бала түшүнүш керек да. Ошону түшүнбөй атат. Балдар, мен ачууланып агрессия калтырып атканда, апам мени кабыл албайт деп, мени апам укпайт, мени колдобойт деп айтышат. Сиз даяр эмес болуп жатасыз да. Жеке инсанды калыптандыруу, бала өзүн жеке инсан катары калыптандырып жатат да. Ошол жеке инсанды калыптандыруу баланын психикасы үчүн, жан дүйнөсү үчүн дагы оңой эмес да, апалар. Бул кыйынчылыктар менен күрөшүүгө сиз жардам беришиңиз керек. Азыр кайта чыгам.